Анжелика, бирөөнүн кайгысын кыйналып чечип бермей адатым мойнумдагы бездердин көбөйүшүнө себеп болду. Ырчы Анжелика ден соолугуна байланыштуу Түркияга учуп кеткени маалым. Ырчы айым башына түшкөн сыноолор тууралуу үн катты. Мен ооруган жокмун деп көп айтсаң айыгасың. Жакшы иштерди жасай бер. Аллах ыраазычылыгы үчүн алардын жооп күтпөй деп көп айтчу эле. Бирок канчалык күчтүү жана бийик болсоң дагы бир күнү кулайсың деген түшүнүк бар. Тоолор кулаганда Чыңгыз Айтматов. Мен качан куулайм билбейм. Бирок чалындым. Бир топко чейин өзүм кам көрүүм керек. Тагдырымды жаратканыбыз сонун кылып жазып бериптир. Чексиз шүгүр кылам. Ыраазымын сиздерге дагы. Жаманы болбогондо жакшысын байкабай калат белем. Көңүлдөрдү булгатпай жашасак жакшы болот эле. Таарынчымды айтсам даттанчу адамга окшойм деп көп жерден баш ийкеп келем. Бардык ору нервтен. Бирөөнүн кайгысын өз мойнума алып, өзүм аркылуу кыйналып чечип бермей адатым мойнумдагы бездердин жайылып көбөйүшүнө себеп. Маселе чечилген соң алар кубанган бойдон кетишсе, мен ооруп жатып калам. Бактылуу айым долбоору менин жашоомдогу эң чоң сыноосу болду. Ар кандай адамдарды көрдүм. Аракети жок, балит жашап, кесир сүйлөгөндөр көбүрөөк болду. Жакшылык кылсаң милдеттүүдөй кабыл алышат. Жашоосуна ыраазы адам көрбөдүм. Аллахка ыраазы, мага эмес. Көрсө жалган жашоо бизди аябайт экен. Алдыга аракет кылсаң, сага кыжырлагандар пайда болот. Артта калсаң шылдыңдагандар толот. Менин баракчамда Анжелика аттуу айымдын образы гана болсун. Ал бала кыял бойдон гана калып, оюндар менен белектерди таратып, долбоорлор аркылуу гана сиздерди кайрылып турат. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Гүлназ Чыныбек кызы. Мен турмушка чыгамынбы, жашап жатамбы же ажырашып кеткенминби? Буларга эмне айырмасы бар? Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы өзү тууралуу тарап жаткан ушак айыңдарга жооп берди. Мен турмушка чыкканмынбы, жашап жатамбы же ажырашып кеткенминби? Же эми чыгамбы, буларга эмне айырмасы бар дейм да? Жеке мамилем, жеке жашоомду жарыя кылгым келбейт. Анткени эл менен мени чыгармачылык тааныштырып келе жатат. Жеке жашоо жеке адамга жана жакындарга гана айкын болуш керек деп эсептейм. Убагы менен бөлүшкүм келген маалымат, сырларымды ушул өзүмдүн гана баракчамдан окуй аласыздар, дейт ал. Буга чейин Гүлназ Чыныбек кызы турмуштан ажырашканын, 2 баласы бар экенин, эмнеге жашырат деген маалымат соц тармактарга тараган. Маалымат булагы, Фабула чекит, KG. Самара Каримова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жашоомдо бурулуш болду. Чыгармачыл инсандар чын эле сезимтал келет. Ырчы Самара Каримова көптөн бери маек төрүбүзгө келе элек. Бул убакытта ал кандай өзгөрдү? Билгиңиз келсе, макалага көз жүгүртүңүз. Салам Самара, кийинки учурда көп көрүнбөй кеттиң. Салам, менин жашоомдо бурулуш болду десем болот. Ойлорум, дүйнө болгон көз карашым өзгөрдү. Өзүм менен өзүм болгум келген, жан дүйнөм тынчтыкты каалаган учур болду. Көп убакыт айылда болуп жаткандыктан ал жерде интернет бирде тартса, бирде тартпай. Социалдык тармактардагы баракчаларым да сейрек кирип жаттым. Өтүп кеткен жарым жылдай убакыт баарыбызды ушул ойго түрттү окшойт. Атак даңкың, байлыгың, бийлигиң баары жалган дүйнөнүн убарасы экен. Бир гана жараткан ден соолук, жакындарыңдын амандыгы маанилүү болуп калат экен. Элдин арасында биз дагы коронавирус илдети менен оорудук, обсервацияда жаттык, кийин үйдө болдук. Бул оорудан соң калыпка келүү оор болот экен, анткени иммунитет аябай түшүп кетет экен. Азыр жакшыбыз. Акыркы жылдары чыгармачылыкта өтө активдүү иштегендиктен жолдошум экөөбүз тең үйдө сейрек болчубуз. Карантинде биринчи жолу узун убакытка үйдө болдук. Айылда болдук, дедиң. Кайын журтуңа кызмат кылып келипсиң да. Жолдошумдун айылы, табияты коз жерде жайгашкан. Ооба, кайын журтка барып, курулуш иштери менен алек болдук. Уста бактым дегендей. Мен өзүм бир иштин майын чыгара жасаганды жакшы көрөм. Кээде башкаларга ишенбей, киришип кеткен жагым бар. Мурун кайын журтка барганда деле иштерибиз көп болуп, ашып кетсе 3 күн турчубуз, шашып барып шашып келчүбүз. Ошон үчүн мени көп билишпейт эле. Кайын журтумдагы айрымдар, Азамат, сен эмне иш болсо да аралашып кетет экенсиң. Биз сени бул иштерди кыла албасак керек деп ойлочубуз. Бир карасак суу ташып, бир карасак казандын башына, бир карасак тандырдын жанында жүрөсүң деп айтышты. Эми айылда эле чоңойгон кызмын, бардык иштерди кыла алам.
Депутаттыкка ат салышат деген сөздөр болду эле, бирок эч бир тизмеде көрүнбөйсүң. Өзүмдү ар тараптан сынап көргүм келет. Сынап көргөндөн эч качан коркпойм. Мен отур десе отуруп, тур десе тура калган аял эмесмин. Өзүмдүн көз карашым, дүйнө таанымым, максатым бар. Ош шаардык кеңешине бир партиянын атынан талапкерлигимди койгом. Ал чындык, бирок үгүт иштери баштап турган учурда шаарга карантин кирип, бул шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Амандык болсо бул максатымды ишке ашырып, талапкерлигимди коем. Ал эми жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлигин коюп жатат деген сөз имиштер болчу. Эл арасынан мен тууралуу түрдүү сөздөр чыга берет. Буга чейин деле ажырашып кетти, кайра жарашып алды деген таң каларлык ушактар айтылып жүргөн. Ырчылардын саясатка баруусуна кандай карайсың? Туура көз караштамын. Алар эл аралап жүрөт, элдин көйгөйүн жакындан билишет. Эл оор абалда калганда да көп демилге көтөрүп чыккан да ырчылар болду. Өнөр адамдардын жүрөгү таза болот, жаман ойлой албайт. Кичине нерсени деле жүрөгү аркылуу өткөрөт. Өзүм тууралуу айтсам, мен бир жерден тынч отура албайм. Идеяларды ойлоп, ишке ашырып турам. Башка ырчылар бар, жалаң эле ыр менен алек болгон. Ошондуктан колунан келсе эмнеге саясатка барбашы керек? Оор учурда жардамга муктаж адамдарга катарында болдуң. Биздин үй бүлө мурунтан эле кайрымдуулук иштерин такай жасап келгенбиз. Көп учурда элге жарыялабай койгонду туура көрөбүз. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, балдар үйүнө, карылар үйүнө концерт уюштуруп, курман айттарда союш союп алып барып берип турабыз. Пандемияда да селден жабыркагандарга жардам бердик. Лейлекте көп балалуу үй бүлөгө үй куруп берип жатабыз. Жакында бүтүп калат. Динде деле тапкандыгын канча бир пайызын бөлүшү керек деген нерсе барго. Мындай иштерди биз жасап эле жүрөбүз. Китеп жазам дегендей болдуң эле. Демилге күчүндөбү? Мектепке окуп жүргөндө сүрөттү мыкты тартчумун. Кара сөз түрүндө да чыгарма жазам, ыр жазып калам. Убага келгенде китептерди жазам. Албетте анын ичинде өзүм тууралуу да китеп болот. Чыгармачыл адамдардын жашоосу элге аябай оңой, жеңил көрүнөт. Бирок андай эмес. Аркасында толтур эмгек, көз жаш, курмандык бар. Кээде сахнанын аркасында көз жашың төгүлүп туруп, сахнага күлүп чыккан учурлар болот. Оңой акча эч кимге келбейт. Ким байыса, жакшы жашаса, ал нерселер ага сөзсүз бир курмандык менен келип жаткан болот. Кээде кыңылдап обондун кыйрыктары да келип калат. Өзүмдүн обонум, сөзүм менен автордук ырларымды ырдап каларым деп алыс эмес. Кайсы бир убакытта ырчылыкты ташташың мүмкүнбү? Атам мыкты музыкант. Бул кандан өткөн нерсе болуш керек. Мен чыгармачылык менен алек болбой калган учурда жүрөгүм бош болуп калат. Турмушта эми алдымын ала эч нерсе деп айтканга болбойт эмеспи? Ырчылыгымды жолдошум, кайын журтум, элим колдоп турганда ырдап турганга эмне жетсин? Менден андай ой жок. Амандык болуп турса дагы далай чоң максаттар коюп, аларга жетем деген ойлорум бар. Маектешип жатып чындап эле ойлоруңдун өзгөргөнүн байкадым. Ооба, өзгөрдү. Мен кээ бир нерселерди туура эмес ойлончу экенмин. Жашырганда эмне? Моюнга алыш керек. Мындай учурда кесиптештерим ырдап чыккандай, адамга адам керек болуп калат экен. Бийлигиң, атак-даңкың болсо да, ал тургай аалым болсоң да, жараткан кааласа бир секундда жүрөгүңдө токтотуп коет экен. Мен ооруп калганда балдарым үчүн корктум. Алар 6-7-8 жашта ууда төрөлүшкөн. Ден соолугумду бер, мен ушуларга керекмин. Мен буларды чоңойтушум керек деп жаратканга жалындым. Эмне деген башка экен. Балаң бери керек болсо ойлонбой туруп жүрөгүңдү чыгарып бере турган башкача сезим болорун дагы бир жолу терең аңдадым. Мындан ары эч кимдин көңүлүн оорутпай жашашым керек экенин түшүндүм. Бакыт деген нерсени 10-9 бөлүгү ден соолук экенине көзүм жетти. Ооба, эч ким оорубасын. Маегиңе рахмат. Маалымат булагы, Супер Чекит, KG.